Саламатсыздарбы, урматтуу президент Сооронбай Шарипович. Биздин сиздерге кайрыларыбыз. Канча айдан бери, 8 айдан бери мектептерде мыйзамсыз чогулган акчаларга каршы чыгып жатабыз. Ушул күнгө чейин жыйынтык болгон жок эмес, болду, бирок аз гана. Бир 10% гана бир иш жүзүнө ашып жатты десек болот. 2 октябрь күнү билим берүү министри Кудай мектептерде мыйзамсыз чогулган акчаларга бардыгына тыюу салганына карабастан шаардагы бир топ мектептерде азыркы күнгө чейин акча чогултуу токтобой келет. Себеби дегенде жогорку кеңештин депутаты Евгения Строкова айым 95-мектепке барып, ал жерде мектеп директорлоруна акча чогултуу бергиле. Эгерде акча чогултубай кала турган болсо, мектептеги кыш келип калды, кышка жакын батареялар толук жарылат. Дегендей мындай болот, ошонун шылтоосуна мектепти жаап, окууну үзгүлтүккө сөзсүз түрдө учуратасыңар деген. Андан кийинки эле жогорку кеңеште бүт бардык мектеп директор жана мугалимдердин бардыгын чакырган. Себеби дегенде бардыгыңар иш таштагыла. Апиева бул министрдин ордун аткарып калды, билим берүү министринин ордун аткарып калды деп. Бул жогорку кеңештин депутаты айта турган сөз эмес. Биз катардагы ата энелер Строкованын шайка деп айтканына биз көз жумуп тура албайбыз. Ушунча деген кыргыз элин ата энелерди шайка деп айтыш жогорку кеңештин депутатына бул өтө ылайык, жоосунсуз жорук деп айтабыз. Ошондуктан биздин алдыбызга эл алдына чыгып Строкова кечирим сураш керек ата энелерден жана жогорку кеңештин парламентинен дагы кечирим сураш керек массалык маалыматынан. Жана дагы айта кетчү нерсе, бүгүн 6 ноябрда бардык депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары жок экен, эч кимиси бардыгы регионго кетиптир. Мейли эми эл үчүн иштейбиз деп атат, аракет кылып көрсүн. Бирок биз канча күндөн бери 6 ноябрда чыгабыз дегенде атайын ата энелерди тоготпогондукка салып, жогорку кеңештин спикери жана депутаттары ушул ишке баргандыгы өтө бизди өкүндүрөт. Жана биз ошондой эле 11 ноябрь күнү ата энелерден турган 20 чакты адамды парламентте кабыл алып, ошол жерде ата энелердин арыз арманын угууну талап кылабыз. Ошондой эле урматтуу президент, мектептерде мыйзамсыз чогулуп жаткан акчалар толук түрдө жоюлуш керек. Себеби дегенде мамлекет каржылаш керек. Баш мыйзамда жазылган билим алуу бул бекер деген. Ошол мыйзам иштеш керек. Ошондой эле канча жылдап иштеген мектеп жетекчилери 15-20 жылдап алар иш ордунан алмаштырылыш керек. Себеби дегенде жаш муундарга, жаш кадрлардын иштешине жол беришибиз керек. 15-20 жылдап иштеген мектеп директорлору өздөрүнүн мектептерин өзүнүн хан сарайында эле кылып алышкан. Мектеп үчүн жасалган иштер өтө аз, саналуу гана. Бирок ата энелерден чогулган акча өтө көп суммада. Биз коррупцияны сиздин айтканыңыз боюнча мен өзүм жалгыз күрөшө албайм. Элдер жардам беришиңиздер керек дегениңизди тутутуп, бардык кыргыз эли мектептердеги коррупцияны эң биринчи ошо токтотуунун негизинде сизге жардамдашып жатабыз. Ошондуктан ата энелердин талаптары ар дайым аткарылыш керек. Билим алуу бекер болуш керек. Коррупцияга каршы чыккандарды куугунтуктоо токтош керек. Ошондой эле ар бир мектепке бөлүнгөн акчалар туура жетсе, бюджеттен бөлүнгөн акчалар туура пайдаланылса, мектеп толук түрдө мамлекет эсебинен каржыланат деп биз эсептейбиз.